Кыргызстанга Кытай жарандарынын мыйзамсыз кирүүсүнө каршы болгондор Бишкектин борбордук аянтына саат 10-до топтоло баштады. Эл алдына чыгып сүйлөгөн уюштуруучулар өкмөткө жогорку кеңештин депутаттарына 3 талап коюшту. Анын бири этникалык кыргыздардан башка чет элдиктерге Кыргызстандын жарандыгын берүүгө мораторий киргизүү. Ошондой эле мамлекеттик комиссия түзүп, кытайлык жарандардын үлүштөрү бар завод-фабрикаларды текшерүү, өлкө аймагында мыйзамсыз жүргөн аталган коңшу өлкөнүн жарандарын Кыргызстандан чыгаруу сыяктуу талаптар бар. Эгемендүүлүктөн берки Кытай мамлекетинен алган карыздарыбыз үчүн ким жоопкерчилик алат? Ушул бизди карызга батырып койгондорду биз жоопко тартабызбы? Жеке бир ушу ТЭЦке окшогон бир чиновниктин чөнтөгүнө иштеп кеттиби деген маселени коюп туруп, эгерде ошол нерсе коррупциялык схемалар табыла турган болсо, ошол чиновниктердин үй жайын, банктагы счетторун конфискациялап, мамлекетке алып туруп Кытайдын карызын төлөп берсин деген талапты коюп атабыз. Макулсуздарбы? Чогулгандардын алдына депутаттар келишкен жок. 1-Май районунун акими, Тышкы иштер министрлигинин миграция кызматтарынын өкүлдөрү келип маалымат беришти. Аким Токтосун Султанов акциянын катышуучуларын тазалыкты сактоого чакырды. Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызматынын директору Алмаз Имангазиев массалык маалымат каражаттарында айтылып жаткандай, Кыргызстанда 50 миңдей Кытай жараны бар деген маалымат жалган экенин, 2017-2018 жылдары Кытайдын 10 миң жараны узак мөөнөттүү виза алышканын билдирди. Көпчүлүгү жол салган ишканаларда иштейт экен. Ошо Алтынкенде кеминде бүгүнкү күндө 60 эле Кытай иштеп атат. 60 Кытай. ТЭЦ жакта ТЭЦти иштеткен кытайлардын квотасы былтыры 200 эле киши болгон. 144 киши иштеген. Ошонун негизинде мезгил дагы бир жолу белгилеп кетиш керек. Биякта миңдеген Кытай андай бул маалымат туура эмес. Бул маалымат баары иштеген негизинде булар квота менен иштейт. Бул квотаны миграциянын кызматы берет. Бул баары ар бир Кытай саналуу. Расмийлердин маалыматы боюнча чет элдиктерге Кыргызстанда иштөөгө жылына 15 миң квота берилет. Анын 9,5 миңи Кытай жарандарына бөлүнгөн. Учурда өлкөдө 9300-ü иштейт экен. Өкмөттүн мүчөлөрү маалымат бергичекти митингчилердин талаптары да көбөйө баштады. Ал кыргыз паспорттарындагы жарандын улутту деген жазууну кайтаруу, ошондой эле жылдын башында ишке кирген кодекстерди кайра карап чыгуу талаптары. Наразычылыкка чыккандар 5 адамды шайлап, жогорудагы талаптарды бийлик өкүлдөрүнө жеткирүү үчүн парламентке жөнөштү. Бул убакытта калгандары кезек-кезеги менен чыгып наразычылыктарын айтып жатышты. Карапайым калк элдин бир дагы көйгөй маселесин депутаттарындагы премьер-министринде эч ким ойлобойт. Туугандары. Анан жеп ичип жата бербей, элдин көйгөй маселесин ойлосун. Чечсин ушулар маселелердичи. Мындан сырткары митингчилер элдик көзөмөл аталышындагы кыймыл түзө турган болушту. Алар интернеттеги социалдык тармактар аркылуу талаптардын аткарылышы боюнча кеңешип турушат. Митинг учурунда коомдук тартипти көзөмөлдөө үчүн 2 автобус менен милиция кызматкерлери келип, сырттан көз салып турушту. Алар үн күчөткүчтөр менен наразычылыкка чыккандарды тартип сактоого чакырып жатышты. Бишкектин борбордук аянтында митинг өткөрүүгө бүгүн саат 13:00 чейин гана уруксат берилген. Рахат Жаныбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.